Ошондой эле ошол адам bir adam орозо кармагандын оозун ачырса, ошол ооз ачырган адамдын күнөөлөрүнө кафарат болуп күнөөлөрү кечирилет. Жана тозоктон мунун мойну азат болот. Sen ооз ачырсаң бирөөгө сенин күнөөлөрүң кечирип сен ачтырган үчүн. Жана сенин күнөөлөрүң кечирип сен тозоктон азат болосуң. Ушинтип айтып атат. Жана ошондой ошол орозо кармаган адамдын сен ооз ачырдың да, орозо кармаган адамдын соогунан кемибестен дал ушундай сооп сага дагы жетет дейт. Карачы урматтуу бир тууган. Ал өз орозо кармабаса, сен кармаган жоксуң, балким кармадың. Балким сен кармаган себеп менен. Бирок ошо ооз ачырган болсоң, ошонун соогундай сооп сага дагы келет. Ошондой эле тозоктон азат болосуң, ошондой эле сенин күнөөлөрүң дагы эмне кечирилет. Фаттыру бихи саима. Ошондо суроо берди. О Аллахтын элчиси, биздин бардыгыбыз эле адамдын оозун ачыра турган тамак таап албайбыз деди. Чындап эле ушундай да. Азыр ифтар чакырганга барсаң, дасторкондун бетин эгерде бир айга берсең, бир ай жей турган тамакты коюп коет. Ошондой, оозуң ачып калат. Кайсынысын жешти билбей, убакытта жешиң керек, жейин десең, карап отуруп көзүң тоюп кала турган болот да. Эмне жешиң билбейсиң. Толтура түрү бар. Анан жарымынан көбү дагы мындай рекламага эле тамакта, жебей турган тамактарда көп, мисалы рекламанын тамактары дагы бар. Тарелка сөз бир канча кымбат мисалы үчүн. Пайгамбар алейхиссалам айтты. Мына ошол соопту bir adam bir чыны толтура сүтү жок, бирок жарымынан сүт куюп, үстүнө суу кошуп, акталган суу эсепте. Ошону менен ооз ачырган болсо бир уртам сүт кошулган суу менен буга дагы ушул соопту берет деди. Башка бирөө бир курма менен ооз ачтырса, ушуга дагы ушул соопту берет деди. Ошондой эле бирөө бир уртам суу менен ооз ачтырса, буга дагы ушул соопту берет деди. Харамдын кире беришинде барсаңар селдорогон, зама дегендер ошол орозодо асынып алып, бакалашканы көтөрүп, кружкесте суу куюп карап турат, келгенде эле берип калайын деп. Тиякта бирөө сага даят дасторкон толтуруп отурат, бирок ошолор ошондон мурда оозунуп сага оозун ачырып алгысы келип турат да. Анан тигилер да балдарын жөнөтөт, бар, оозун ачтып алып келип бияктан жедир деп, ошон үчүн барсаң балдар жүр деп жеңинен тартат, ичип алайын десең, жок бияка жүр деп жеңинен тарт ушинтетчи. Кээ бирөө байкуштар бар, чөнтөгүнө көп курма салып алган келгендерге деп астыңа бере калат, тар оозуңа салсаң, соопту мурап кеткен болот. Ошон үчүн урматтуу бир тууганым, сооп ар кандай. Кээ бир адамдар ооз ачырат, централь мечитте билесиңерби? Бирок тамактар эмеден кийин берилет. Анан бирөөлөр шустурлет дагы шамдын астында адамдарга сонун курмадан таратып коет, бардыгына бирден курма берет, ооз ачтырган соопту алып берет.